урматтуу көкбөрү күйөрмандары, жана 7 туугандан келген биздин урматтуу балбандар, баардыгыңыздарды көкбөрү майрамы менен куттуктап кетмекчимин. Мына өзүңүздөр көргөндөй көптөн күткөн Кыргыз Республикасынын жаштар арасында көкбөрү боюнча чемпионаты жакшы деңгээлде өтүп жатат. Командалардын даярдыктары баардыгы жакшы, уюштуруу иштери да жогорку деңгээлде болду. Баардык уш салым кошкон инсандарга улуттук оюндар боюнча дирекцияга, Кыргыз Республикасынын көкбөрү федерациясына жана Талас облусунун көкбөрү федерациясынын жалпы жааматына ыраазычылык билдирем. Андан сырткары бүгүн арабызда бир киши бар. Көкбөрүдө жалпы эле Кыргыздын көкбөрүсүндө эмгеги зор сиңген Талас облусунун аргактуу атуулуу Нураков Эсеркул агайыбыз эл аралык даражада алыс 60 жаш кутман мааракеси болуп атыптыр. Талас элинин атынан сыйлыгыбыз бар эле Эсеркул агай, келип койсоңуз. 60 жаш кутман курагына деп аргымак белек. Önümüzüne bir çoğun salıp koşup жүргөн балбаныбыз сыймыктуу Koçak Kurtürk'ler. Uyan argımaktın balası. Uyan деген işte көптүк бар эле. Ошол аргымак. Assalamu alaikum. Көкбөрү күйөрмандары. Мен 60 жашымды куттуктап өткөндө Үскөрдөн Кыргыз Республикасынын көкбөрү федерациясынын президенти Рамис Мырза Кумурова жолдомо берди. Кумурова сизге чоң рахмат, Рамис. Анан бүгүн Ерлан Талас облусунун көкбөрү федерациясынын президенти Гүлкин жатат. Рахмат, рахмат, чоң рахмат. Менин багы мындай айтканда 8-жы чыккан көкбөрү жатым. Мындай таза тамай жүргөнү 40 жыл болду да. 40 жылдын 25 жылын көкбөрү чактым. 15 жылдан бери көкбөрү федерациясында табысын. Анан эмне көкбөрү өнүгөсүн, өзөсүн, Ерланга окшогон, Рамиске окшогон чыгар жигиттер көкбөрүнө ойлойм ушу дүйнөлүк деңгээлге жетсек деп. Ушу көкбөрү иште биле тани берсин. Ушу баардыгы денсаулык, командалар болсо эми спортто кайсы спорттун болсун күчтүү жеңет да. Балдар кызы жок, аман эсен үйлөрүнө аман эсен жетип, оюнду аяктап күчтүүлөр жеңебиз.